Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Техникалары, начиная от пушалканы, заканчивая убор. Бул жерде бүгүн техникадан тышкары айыл чарбасында пайдаланып аткан мейли запастык тесиктер болсун, мейли химиянын жаңы системалар белди. Дождевая установка. Сугат тармагына чоң көңүл буруп атасыз дагы, мына ошону бир ушул эмдиги жылга сугатта көйгөйлөрдү азайтуу максатында. 50 гектар. Фирманыкы. Ушулардын баарын отходдорду могулардын жасап, сатып, акча таап, өзүбүздүн базабызды расширять этебиз да. Ошо. Келип кетиңиз. Satılgan boylar. $7.000. Bozullar $500'den $3.000 çekiyor. Bunlardan alasını kurtlardan alıp kanatlarından çıkardı. Şunu Elita'da kayboldu. Bizim laboratuvaryalardan iyi bir olmadı. Böyle передвижной. Урматтуу коллегалар, баарыңыздарды ушу жакын карада Кыргыз өкмөтүнүн президент Садыр Наргожаевичтин тапшырмасы менен эмне жумуштарды кылабыз деген бир топ мына доклад жазып алдым элем. Аба ырайына байланыштуу муну министрге берип коеюн. Бирок энерговооруженность, инновация, инвестиция, капитализация деген сөздөрдүн баарын илгери биздин мына Жамин Акмалиевичке окшош биздин агаларыбыз, аталарыбыз жазап кеткен. 500 миңге жакын фермерлерибиз бар дейбиз. Баарыбыз тең, эгерде бирикпесек, жакынкы бир 10 жылдын ичинде 50 миң. Андан кийин ушу колхоз совхоздор бир 500-түн тегерегинде эле ошондо өтө эффективдүү, анан өтө ыңгайлуу дагы, ошол жакта иштеп аткан кишилерге бир топ пайдалуу дагы болгон механизмдердин баарын көрсө убагында өтүп кеткен экенбиз. Мына биринчи этапта ошо капиталдаштыруу жолу менен барабыз. Эми жердин баары менчик болуп калгандан кийин баарын бириктиребиз деп мурунку биздин аталарыбыз революция жасагандай биз жаза албайбыз. Бирок революцияны жердин үстүндөгү, кыртыштын үстүндө чыккан кызыкчылыктарды биригүү менен бирге ушу азык-түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп, анан ошонун ичинде мына производительность труда, энерговооруженность, эффективность деген орустардын сөздөрүнүн баарын колдонойлу деп атабыз. Мына ошондуктан жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакын караларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз-Орус фонду менен Орустун абдан чоң бир $3 миллиард обороты бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер-министр Россияныкы Мишустин келген тат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания чайлы деп атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөйлү. Эми күз келди, кампабызда эмне бар экенин азыр басып көрөйлү. Элдин көңүлү ток болуш үчүн курсагы дагы ток болуш керек экен. Баарыңыздардын эмгегиңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эмгегиңиздердин акыйкаты кайтсын. Үйлөрүбүздө, кампаларыбызда токчулук, анан молчулук болсун. Баарыңыздар оорубаңыздар. Сиздер менен чогуу бирге Кыргызстандын көз карандысын бекитип, иштеп, ошон үчүн күрөшүп жүрө берели. Рахмат.